Кайрадан эл толкуду. Стамбулда өтө каттуу жер түтүрү катталды. Видео. Той болду, тойдун эртеси дагы болду. Каршы тилкеге чыгып алып айдаган жол танабастын айдоочусуна айып пул салынды. Унасы айып короого токтотулду. Ошто вулканизацияда дөңгөлөк жарылып, бир адам мерт кетти. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына койду. Кырган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor şu anda. Çok şiddetli bir deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor. Учурунда катуу жер силкинүү болуп, алып баруучуну коркутту. Стамбул шаарында катуу жер титиреди. Турциянын Стамбул шаарында күчү 6 балга жеткен жер титиреди. Анда жергиликтүү телеканалдын биринде түз эфир жүрүп жаткан жер силкинүү алып баруучуну катуу коркуткан. Evet arkadaşlar, an itibariyle İstanbul'da korkunç bir deprem oldu. Evet, korkunç bir deprem oldu. Herkes sokaklara döküldü, görüyorsunuz yani sokak. Унаны каршы тилке менен айдап массалык кырсык жаратууга жакындаган. Жалал-Абад облусунда Лексус үлгүсүндөгү жол танабас каршы тилкеден катуу айдаган айдоочунун бул бейбаштыгынан улам массалык кырсык жаралайын деген айдоочу табылып 15 000 сом айып салынды. Ал эми унасы айып токтотуучу жайга киргизилди. Çoza bespredel. Ana sağıma gitti. Ana mucundiyam gitti markasına. Ana Allah Allah. Кыргыз Республикасынын баатыры Камчыбек Кыдыршайчка мен ошол Эл өкүлү Камчыбек Ташиевди Кыргызстандын баатыры деп атады. 23 апрелде бүгүн жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлү Камила Талиева УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди Кыргызстандын баатыры деп атады. Өткөн жумада өлкө үчүн маанилүү окуя болду. Камчыбек Ташиев Баткен облусуна барып, элге дем берип, чек ара сызыгы такталып баштаганын айтып, чогулгандарды жана мени абдан кубантты. Эми Кыргызстан эгемендүү өлкө деп так айта алабыз. Ондогон аксакалдар Кыргызстандын баатыры, патриот жигитке ыраазычылык билдирип, муну парламентте жарыялоомду суранышты деп билдирди Талиева. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 3862. Мурдагы өкмөт башчы Акылбек Жапаров Крипто Азия компаниясын түздү. Министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаров Крипто Азия компаниясынын директору болду. Бул тууралуу OSOKG сайтынан көрсө болот. Уюм 9 апрелде каттоодон өткөн. Анын ишмердигинин түрү башка топторго кирбеген башка финансылык ортомчулук. Эттин баасы 900 сом. Шаар тургуну депутатка дүкөндөгү бааларды көрсөткөн. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат Карим Ханжеза эт менен эмне үчүн 900 сомго чейин кымбаттап кеткенин тактап берүүнү суранды. Анын айтымында жакында Бишкек шаарынын тургуну дүкөндөрдүн биринен депутатка жолугуп, эттин баасын көрсөткөн. Күн мурун мен магазинде жүрсөм, бирөө мени биздин жарандарыбыз кармап коюп айтып койду да, сиз эл өкүлүсүз деп. Анын мен сурасам, ооба деп койсо, деги эт саткан жеринге алып барган. Магазиндин баасы, эттин баасы сөөк менен 780 сомго чыгып кетти да уже. Анан 800 сом, 900 сом бул эмне деген баа менден суранды да, ушул маселе көтөрүп коюп, албетте айтып коюңузчу жыйында деп суранганда менденчи. Ошону маселени бир сыра карап коюңузчу, суранат элем. Эмне себептен мынча көтөрүп кетти эттин баасы, не кылса болот, АВР анализ кылып, эмне менен тиешүү бар экен, ошону карап койсок жакшы болот.
Ошто вулканизацияда дөңгөлөк жарылып, бир киши каза болду. Кара Суу районунун Мады айыл аймагындагы Желимдөө жайында унаа дөңгөлөгү жарылып, бир адам каза болду. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда, окуя 22 апрелде болгон. Факты каттуу алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүүдө. Облустук милиция каза тапкан жаран ошол жерде иштегенин белгиледи. Садыр Жапаров жана Гурбангулу Бердимухамедов Рухордо маданий борборуна барды. Президент Садыр Жапаров менен Түркмөнстандын халк маслахатынын төрагасы Гурбангулу Бердимухамедов 22 апрелде анын Кыргызстанга болгон иш сапарынын алкагында Чолпон Ата шаарындагы Рухордо маданий борборуна барышты. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев комплекстин аймагында кыскача экскурсия жасатып, Ыссы көлдүн жээгиндеги ачык асман алдындагы музейдин жаралуу тарыхы тууралуу айтып берди. Андан соң расмий эмес кечки тамак болду. АКШда өрттөн улам 3000 адам эвакуацияланды. АКШнын Нью-Джерси штатындагы Аушен округунан 3000 тургун токой өртүнөн улам эвакуацияланды. Токой өртү 1300 гектар аянтты каптаган. Учурда аймактагы өрттүн 5% эле өчүрүлдү. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканым себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12.000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12.000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.